Акыры муз ордунан жылгандай, Баткен шаарында чоң өзгөрүүлөр болуп, калаанын башкы көчөлөрү мурдагы калыбына келтирилет дегенден бери коомчулук арасында качан болот экен, кандай болот экен деген сөздөр байма-бай айтыла баштады. Ал тургай шаардык мэрия тарабынан мыйзамсыз курулуш кургандарды жана кызыл сызыктан чыккандар менен сүйлөшүүлөр болуп, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Архитектура курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлеринин берген маалыматына таянсак, Баткен шаары боюнча 56 жаранга курулуш объектилерин мыйзам бузуу менен куруп алгандыктан эскертмелер берилген. Анын негизинде жарандар 1 февралга чейин бул курулуштарын бузуп, шаардын көчөлөрүнүн кеңейишине шарт түзүп берүүлөрү керек. Биз бул багытта шаар тургундарынын, дин кызматкерлеринин, соода-саттык жүргүзгөндөрдүн жана шаардык мэриянын өкүлдөрүнөн турган топ менен атайын тегерек стол өткөрүп, алардын пикирлерин, сунуштарын уктук. Мен каршы эмесмин, менин ишим жанымдагы бизнесмендер, тигилер бардыгы эле сүйүнүп атат. Эгерде жолубуз чоңойсо, шаарга да окшоп калат экенбиз, иретке келтирсе, алачыктай болуп бул жерде картошка, бул жерде эт болсо, ар бир нерсенин өзүнүн орду болуш керек. Эң биринчи биздин эме Курандагы адамдарга насааттарды окчу болсок, Кудай Таала дагы Куранда айтат. Алла Таала эч бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө. Биз өзгөрүүнү эң биринчи өзүбүздөн баштасак, ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, тазалык бул имандын жартысы деп. Эми иманды 100%га бөлчү болсок, ошонун жартысы тазалык болсо, калганы ибадаттар экен да. Шаарынын сырткы көрүнүшүн жана инфратүзүмдөрүн жакшыртуу максатында болуп жаткан иш-аракеттер бардыгы. Ошондуктан Баткен шаарынын тургундарынан суранат элек. Кандай курулуштар болбосун, бардыгы биз тарап менен келишимдин негизинде гана биз көрсөткөн бардык баягы архитектуралык талаптарды көрсөтүп беребиз биз. Ошонун негизинде гана курулуш курушса. Бүгүнкү күндө ошондой мыйзамсыз жана эч кандай баягы талаптарды сактабай курулган курулмалардын негизинен Баткен шаарынын аймагында пробкалар дагы, жол тыгындары көп болуп атат. Боюнча көчөлөрдү кеңейтүү боюнча эл абдан жакшы кабыл алып атат. Эми ошол мыйзамды бузган адам гана, ошол жерини кеңейтип алган адам гана бир аз эме кылбаса, калган эл өтө жакшы кабыл алып, ыраазычылык билдирген учурлар да көп эле кездешип атат. Бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай шаарда жылуу пайда болду. Себеби карасаңыздар, Баткен шаарындагы арыктар, көчөлөр, мурда мында карасаңыздар, мына ушу Нургазиев көчөсүндө бир экөө эле шыпырат эле да. Тротуардын коммерсанттар алдынчы. Азыр мындай эрте менен бассаңыздар, уже 4-7-8 10 чыгып калды, шыпырып алдыларын тазалап. Баткен шаарында бүгүнкү күндө ошол атайын айлык жумалыктар өтөт. 3 айлыктар жарыяланып, жаз алдынан күздөн ошо Баткен шаарынын коомдук жерлердеги, жайлардагы таштандыларын тазалоо, тротуарларды, арыктарды иретке келтирүү боюнча тынымсыз иш-аракеттер жүрүп атат.